Салам Ажара, бүгін сенден қысқаша интервью ала кетсек, алгач өзүңдү тааныштыра кетсең. Салам, мен атым Шамшидинова Ажара, Мейримчи Кыздар Федерациясынын мүчөсүмүн. Азыркы учурда Чүй облусуна караштуу Сыгата районунун Жапар Калыбаев атынын орто мектебинде 8 классынын окуучусумун. Мен азыркы учурда Кыргызстан улуттук Кыздар Федерациясында улуттук тренер. Чоң рахмат. Кийинки суроо, жогоруда айтып кеткендей, Мейримчи Кыздар Федерациясынын мүчөсү болом дедиң. Жалпы эле федерация жөнүндө качан жана кантип маалымат алдың эле, кандайча кошулуп калдың, ошол жөнүндө маалымат берип кетсең. Былтыр жай айында биздин мектепке Надиза эжелер келип тренинг өткөн. Ошондо биз тренингдин катышуучусу болуп, ошондон улам форма алып, ошол каттан бери мен улуттук федерацияга кошулуп, ошолор менен иш алып барып келатам. Чоң рахмат. Ажара, немесе кийинки суроого өтсөк, сени ушул Сарычелек жайкы лагерине кабылдандык деп уктук. Ушул боюнча кандай ойдосуң жана эмнелерди күтөсүң, кандай күтүүлөрүң бар? Менин жайкы Сарычелек лагеринен күткөнүм бул эң биринчиден жаңы көптөгөн курбуларды жана жаңы достор табам деп ишенем. Дагы жаңы өзүмө керектүү көптөгөн маалыматтарды алып, ушу менен гана токтоп калбастан эл көрүп, жер көрүп, жаңы курбулар менен таанышып, жана алар менен жакшы иш алып барабыз деген чоң тилегим бар. Чоң рахмат. Негизи эле мисалы ошол ар бир адамдын кыялдары болот. Сенин кандай кыялдарың бар? Ал боюнча максат кылып жатасыңбы, эмнелерди пландап жатасың? Менин кыялым бар. Бул менин кыялдарымдын бири, кыялдарым көп негизи эле. Ошонун бири мен англис тилин үйрөнүп, чет өлкөгө барып, саякаттагым келет. Ошол саякаттар үчүн мен англис тилин үйрөнүп, ошол менен эле гана болбостон башка дагы тилдерди үйрөнүп, чет өлкөлөрдөн барып саякаттагым келет. Чоң рахмат. Немесе достор, бүгүнкү биздин чыгарылышта кыскача интервью берип кеткен Мейримчи Кыздар Федерациясынын активдүү мүчөсү Шамшидинова Ажара болду. Немесе сага дагы чоң рахмат. Кыялдарың ишке ашат жана максат коюп, пландарың орундалсын деген үмүттөбүз жана келечекте мыкты инсан болууга ишеничтебиз.